Саламатсыздар урматтуу группа, урматтуу партнерлор. Биз 2020 жыл январга чейин катталгандар сөзсүз түрдө личный кабинетке кирип, могу жерде изменить данныйды басып, образовательный центрди өзгөртөбүз. Себеби дегенде, бул жерде Арон же болбосо Брянский болуп мурда катталып калгандыктан, биз ошол боюнча заказ кетире турган болсок, анда Кыргызстанга келбей биздин заказыбыз ошол Москвага кетип калат. Андыктан ар бир адам 2019 жылы катталгандар жаңы жылга чейин сөзсүз түрдө кирип, ушул образовательный центр деп турган жерди өзгөртөсүздөр. Сменить дегенди басып киргенден кийин ал жерде сиз өзүңүздүн туулган жыл, айыңызды, күнүңүздү жазышыңыз керек. Сиз бул жерди басканда мындай болгон календарь чыгат. Биринчи жылыңызды тандайсыз. Андан кийин айыңызды тандайсыз. Февраль мисалы. Андан кийин күнүн тандайсыз, туулган күнүңүздү. Бул жерде изменить деп турат. Ошону бассаңыз успешно болот, ок деп коесуз. Андан кийин кайра карасаңыз мындай болуп чыгып калат. Бул жерге искать деген жерге сиз эгер Кыргызстанда турсаңыз, Ош тарапта Ош деп жазасыз, Бишкекте болсоңуз Бишкек деп жазып, образовательный центрди издейсиз. Ош дегенде мынакей келечек чыкты. Ош офис бул жакта, выбрать дегенди басасыз. Андан кийин подтвердить кылып койгондон кийин сизге бир күндөн кийин өзгөрөт. Подтвердитти бастык мынакей. Эми бул жерде сохранить дегенди басып, андан кийин сохранить этип коебуз. Бирок дароо өзгөрбөйт, бир күндөн кийин өзгөрөт, же 15 числодон 31 чейинки аралыкта өзгөртсөңүз кээде биринен өзгөрүп калат. А эгерде биринен 15 число аралыгында өзгөртсөңүз, анда 16 числодон нары өзгөрүп калат. Ар кезде ар кандай болуп атат да. Ошондуктан кээде бир күндөн кийин өзгөрөт. Бардыгыңыздар эгер өзгөртө албасаңыздар, наставнигиңизге кайрылып, сөзсүз түрдө өзгөртүп коюңуздар. Урматтуу наставниктер, структураны карап өзүңүздөр бардыгын өзгөртүңүздөр.